факты боюнча иш козголганын айтышты. Жанагы YouTube'га чыккан Курсан Асановдун үнү делген видеодо менин атым аталаганы боюнча кылмыш иши козголуптур. Ага кошумча маданият ишмерлери менин каты ошого кошумча болуп, факты боюнча кылмыш иши козголуп, ошонун алкагында сурак берип чыктым. Бирок Ички иштер министрлигинен тергөө кызматынын кызматкерлерине эч кандай дооматым жок. Мага эч кандай басым кысым болгон жок. Өздөрүндай сылык сыпа маданияттуу алып жүргөнүн мен баса белгилеп коюшум керек. Бирок мен өзүм оюм айттым, эч кандай ал сүйлөшүүдө ал видеого тиешем жок экенин, эч бир саясатчы менен, эч бир коомдук ишмерлер менен мен бийликти күч менен басып алуу аракетин көргөн эмесмин. Бир дагы кымындай дагы далил жок экенин айттым. Экинчиден, жанагы маданият ишмерлери делген эжекелердин кайрылуусу боюнча дагы ар кандай интервьюларды берип, элди митингге үндөгөн дегени дагы жалган. Мына урматтуу журналисттер, силер турасыңар, эгерде кимге мен ошондой бир интервью берип, элди көчөгө чыгууга үндөп, бийликти басып алып алабыз деген коомчулукка чакыруу жасаган эмесмин. Бир